Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Екінші болып иман келтіруіміз керек болған нәрсе Аллах Таала жана анын елчisi хабар берген Аллах Тааланын сыпаттарына иман келтіру. Аллах Таала өз китебинде пенделерине өзүн таанытты, сыпаттарынын хабарын берди. Бул сыпаттар мына ушундай толук сыпаттар, бир махлуктарда бул сыпаттар табылуусу мүмкүн эмес. Аллах Таалада бул өзү хабар берген сыпаттар табылгандай, ал сыпаттар Аллах Тааладан башка махлуктарда табылбайт. Пенде көрөт, пенде угат. Аллах Таала өзүн угуучу, көрүүчү деп сыпаттады. Бирок Аллах Таалага сыпат кылынган сыпат пенденин сыпаты менен кудум пенде менен Аллахтын ортосунда кандай айырмачылык болсо, сыпатынын ортосунда да айырмачылык бар. Демек бул сыпаттар Аллах Тааланын улуулугуна ылайык жана пенденин кемчилдиктүүлүгүнө ылайык. Пенде бир үйдө отурса, дуалдын ары жагын көрбөйт, кала берсе көзүңүз ачык жерде болса да, белгилүү жерге чейин көрөт көзүңүз, андан арысын көрбөйт. Баары бир ал эми Аллах Таала ар бир нерсени көрүүчү зат, караңгы түндө кара таштын үстүндөгү кумурсканы да көрүп турат. Угуу, пенденин угуусунун чек арасы бар. Белгилүү бир даражада гана угат, белгилүү бир аралыктан кийин укпай калат. Бул пенденин кемчилдиктүү экенине далалат кылат. Ал эми Аллах Таала бир убакыттын өзүндө бүткүл махлуктар эгер Аллах Таалага дуа кылып турган болсо, алардын тилдеринин ар кандай болуусуна карабастан жана кайсыл жерде болууларына карабастан угат. Ушундай көрүүсү угуус эле эмес, билүү сыпаты да бар. Аллах Таала ар бир нерсени билүүчү болгон зат, бир нерсенин болуусунан алдын кандай болуусун билет ошол нерсенин. Демек, Аллах Тааланын сыпаттарын анын улуулугуна ылайык түрдө ырастайбыз. Ошол толук сыпаттарында Аллах Тааланын шериги жок деп ишенебиз. Бир убакыттын өзүндө бүткүл калайык калктын үнүнү, тилдерин ар кандай болуусуна карабастан угуусунда Аллах Тааланын шериги барбы? Аллахтын шериги жок. Ар бир нерсенин болуусунан алдын кандай болуусун билүүсүндө ал нерсе чоң нерсе болсун, кичине нерсе болсун, кала берсе жүрөктөрдөгү нерселерди билүүсүндө Аллах Тааланын шериги жок. Шериги жок деп жалгыз Аллахты растообуз, шериги жок деп жалгыз Аллахка растообуз. Бул таухид ал-асмаи ва сифат дейбиз. Ал-асмаи ва сифаттагы таухид болуп саналат. Бул Аллах Таала өзү тууралуу кабар берген сыпаттарды толук түрдө бир гана Аллахтын өзүнө гана ырастайбыз, башка бирөөгө таандык кылбайбыз. Ошондуктан Аллах Таала Мариям сүрөсүндө айтат: "Раббус самавати вал арди ва ма байнахума фa'будуху вастабир ли'ибадатихи хал та'ламу лаху самия." Аллах Таала асмандар жана жер жана алардын арасындагы нерселердин Раббиси. Аллахка ибадат кыл жана Аллахка ибадат кылууда сабырдуу бол деп хал та'ламу лаху самия. Аллахка тең келе турган затты билесиңби деп айтты. Аллахка тең келе турган зат жок. Эмнеге? Анткени Аллах Тааланын сыпаттарынын толуктугунда. Аллах Тааланын толук зат экенинде Аллахка тең келе турган эч бир нерсе жок. Мына ошондуктан махлуктардын арасында да бир тармакта баланчыга тең келе турганы барбы деп коюшат. Ошол өзүнүн тармагында, өзүнүн ишинде күчтүү экенин далилдөө үчүн. Кудум ушундай хал та'ламу лаху самия. Аллах Тааланын толук сыпаттарында да ага тең болгон затты билесиңби? Бул аятта суроо, бул аят суроо истифхам инкари маанисинде. Албетте тең келе турган зат жок дегени. Үчүнчү иман келтирүүбүз керек болгон нерсебиз биринчиси Аллахты рубубиятында жалгыздоо. Аллахты рубубиятында жалгыздоо. Экинчиси Аллах Тааланы асма ва сифатында жалгыздоо. Үчүнчүсү Аллах Тааланы улухиятында жалгыздоо. Мындайча айтканда, ибадатта жалгыздоо. Ибадатта жалгыз Аллахтын, ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо. Ибадатты Аллахтан башкага арноо болобу? Жок, болбойт. Ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо бул таухид улухия. Улухият дегени бул ибадат дегени. Улухият менен ибадат бир мааниде. Демек таухид улухия дегени улухияттагы таухид. Аллахты ибадатта жалгыздоо. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылуу дегени. Ма'буд сыйынуучу зат. Эмне үчүн сыйынылат? Эмне себептен сыйынылат? Азыр момун кишилер Аллахка гана сыйынышат. Момун кишилер Аллахка гана сыйынышат. Бирок дүйнөдө адамдардан Аллахка башкага сыйынып жаткандары бар. Негизи сыйыныла турган зат эмне үчүн сыйынылат? Эки себепке көрө сыйынылат. Эки себепке көрө сыйынууга акылуу болот. Биринчиси, же ошол сыйынып жатканы ага сыйынып жаткандарды жараткан үчүн, аларга рызкы берип, неемат берип, бардык ишин башкарып турган үчүн акылуу болот. Сыйынууга татыктуулукта. Жана экинчиси, толук сыпаттарга ээ болгон үчүн, бир да кемчилдиги болбой, толук сыпаттарга ээ болгон үчүн сыйынууга татыктуу болот. Бул эки себеп
бир гана Аллахта табылат. Мына ошондуктан чыныгы илах, чыныгы сыйынылуучу зат бул Аллах Таала болот. Анткени сыйынууга татыктуу болуу үчүн татыктуу болгон сыпаттар бир гана Аллахта гана табылат. Мына ошондуктан көңүл буруң, бул эки табылуусу керек болгон эки сыпат жогоруда айтып өтүлгөн эки таухидтин түрү болуп саналат. Таухид рубубия, Аллах Таала ар бир нерсенин жаратуучусу, ар бир нерсенин ээси, бүткүл аламдардын кожоюну, бүткүл аламдарды башкаруучусу, башкарып туруучу жана неемат берүүчү деп айттыкпы? Анан шериги жок деп айттык. Кийин экинчи таухидтин түрү таухид ал-асма ва сифат, Аллах Таала толук сыпаттарга ээ. Толук сыпаттуулукта, абсолюттуу сыпаттуулукта Аллахка эч бир тең келе турган зат жок деп айттык. Демек, жыйынтыктап айтканда биздин ибадатыбыз да жалгыз Аллахтын өзүнө гана болуусу керек экен. Аллах рызкы берсе, Аллахтан башкасына ибадат кылынабы? Аллах жараткан болсо, Аллахтан башкасына ибадат кылынабы? Демек, ошол рубубиятка иман келтирдикпи? Ал-асма ва сифатка иман келтирдикпи? Аллахтын шериги жок деп туруп, эми ибадатыбызды да жалгыз Аллахтын өзүнө гана, эми Аллахтын шериги жок деп айтканыбыздан кийин, иман келтиргенибизден кийин, эми ибадатыбызды жалгыз Аллахтын өзүнө гана кылыбыз керек экен. Бир да бир затты шерик кылбай. Мына ошондуктан Куранда таухид рубубия менен таухид улухияны далил кылып туруп, Аллах Таала бир өзү гана улухиятка акылуу экенин, ибадатка акылуу экенин айтат. Көп орундарда азыр ар бирине токтоп өтөбүз. Биринчи, Аллах Таала рубубиятын эмнеге далил кылып келтирет? Жооп, улухиятына далил кылып келтирет. Өзүн Рабби экенин, бүткүл аламды жараткан экенин, ошол рубубиятын өзүнө гана сыйынуу керек экендигине далил кылып келтирет. Мындайча айтканда, таухид улухияга далил кылып келтирет. Азыр ушуга токтоп өтөбүз, кийин экинчи асма ва сифатты улухиятка далил кылып келтирүүнү баяндайбыз. Куранда Аллах Таала рубубиятын улухиятына далил кылып келтирүүсүнүн бир нече көрүнүшү келген. Биринчи көрүнүшү, Аллах Таала бир канча аяттарда Аллах Таала өзүн ибадатка буйруп туруп, өзүнө гана ибадат кылууга буйруп туруп, өзүнө гана сыйынуу керек экендигин далилдеп, далил түрдө эмнени айткан? Аллах Таала өзүнүн рубубиятын айткан. Аллах Таала өзүнүн рубубиятын баяндаган. Мисалы, Бакара сүрөсүндөгү барыбызга белгилүү болгон аят, Аллах Таала айтты: "Я юханнасу убуду раббакум", о адамдар, Раббиңерге ибадат кылгыла деп айтты. Көңүл буруң, Аллахка ибадат кылың деп айткан жок. Аллахка ибадат кылгыла деп айткан жок. Эмне деп айтты? Раббиңерге ибадат кылгыла деп айтты. Рабб деген сөз эмнени өз ичине алат деп айттык? Жаратууну, рызкы берүүнү, неемат жакшылыктарды берүүсүн, башкаруусун, өлтүрүүсүн, тирилтүүсүн. Рызкы берүүчү, башкаруучу, өлтүрүүчү, тирилтүүчү деген мааниде ошол Рабби деген сөз. Демек, жараткан Раббиңер Аллах экен, андай болсо ибадат да ошол Раббиге болсун деп айтты. Рубубиятта Аллах Таала улухиятына ибадатта жалгыз Аллахтын өзүнө гана болуусуна далил кылып келтирип жатат. Кийин аяттын уландысында өзүнүн рубубиятына байланыштуу сыпаттарды баяндап айтат. Аллази халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун. Аллах Таала мына ушундай зат силерди жараткан жана силерден мурдагыларды да жаратты. Аяттын ары уландысында кийинки аят: Аллази жаала лакумул арда фирашан вас-самаа бинаан ва анзала минас-самаа وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ал силерге жерди төшөк, асманды чатыр кылды жана асмандан суу түшүрүп, силерге рызкы болуусу үчүн аны менен көп мөмөлөрдү чыгарды. Эми билип туруп Аллахка башка нерселерди теңдеш кылбагыла. Билип туруп Аллахка шерик кошпогула деп айтты. Силер мойнуңарга алып турасыңар, билип турасыңар, силерди Аллах жаратканын, Аллахтан башка эч бир нерсе жаратпаганын, силерди да, силерден мурункуларды да Аллах жаратканын, Аллах жамгырды жаадырып силерге Аллах түрдүү мөмө жемиштерди берип жатканын билип турасыңар. Эми келип ибадатта Аллахка шерик кошосуңарбы? Фала тажалу лиллахи андада вантум та'ламун. Демек Аллахка шерик кошпогула, ага эч бир нерсени теңебегиле. Аллах Таала бул аяттарда өзүнүн рубубиятын айтып туруп, улухиятына чакырды. Ибадатта Аллахка шерик кошпогула деп айтты. Курандагы биринчи буйрукта мына ушул аят. Куранда ачсаңыз Фатиха сүрөсүнөн таппайсыз. Ушул Бакара сүрөсүндө биринчи буйрук келет: "Убуду раббакум", Раббиңерге ибадат кылгыла деп мына Аллах Таала айтыптыр. Биринчи нахи, кайтарык, Аллахка шерик кошпогула деп айтты. Экинчи бир мисал, Аллах Таала башка бир аятта мындай дейт: "Инна илахакум ла вахид", силердин илахыңар жалгыз бирөө. Силер сыйынган зат бирөө. Аяттын уландысында айтты: "Роббус самавати вал арди ва ма байнахума", жер асмандардын жана ал экөөсүнүн ортосундагы нерселердин Раббиси. Жер асмандарды жаратуусунда Аллах Тааланын шериги болбогондой, ибадатта да жалгыз Аллахтын өзүнө болуусу керек экен. Ибадатта да Аллахтын шериги
болбоосу керек экен. Ошондуктан инна илахакум лавахид, силердин илахыңар жалгыз бирөө. 3-чү аятты мисал кылып келтирсек, заликумуллаху раббукум, мына ошол силердин, мына ошол Аллах силердин Раббиңер. Аллах сөзү мына ушул, Аллах сөзү мына ушул илах сөзүнөн алынган. Аллах Таала силердин Раббиңер. Ла илаха иллаху, Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, анын өзү гана бар. Аллах Таала силерди жараткандан кийин, рызкы бергенден кийин, ал ибадатта жалгыз өзүнүн гана ибадатта жалгыз өзүнө гана сыйына турган зат экен. Аяттын уландысында халиqu kulli shay, ар бир нерсенин жаратуучусу, бул рубубият. Фа'будух, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп айтты, бул улухият таухиди. Бардык нерсенин жаратуучусу экени мына рубубиятынан халиqu kulli shay деген аят. Аллах Таала ар бир нерсенин жаратуучусу дегени рубубиятын айтып туруп, мына фа'будух, Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп айтты. Экинчи бир көрүнүшү, пайгамбарлар да өз коомдорун Аллахка ибадат кылууга чакырган. Аллах Тааланын рубубиятын далил кылып туруп, Аллах өзү гана ибадат, Аллахтын өзүнө гана ибадат кылгыла деген нерсени жеткирген. Буга да бир мисал, эки мисал келтиребиз. Нух пайгамбардын даватына көңүл бурсак, ал киши өзүнүн коомуна айткан, алейхиссалам, ани'будуллаху ваттакуху вати'ун. Нух пайгамбар коомун Аллах Таалага ибадат кылууга чакырып туруп, Аллахка гана ибадат кылгыла, Аллахка таква кылгыла, жана ага баш ийгиле деп айтты. Кийин мына ушул Аллахка гана ибадат кылгыла деген даватына далил кылып туруп, аяттын уландысында алам тарау кайфа халакаллаху саб'a самаватин тибаqa. Көрбөйсүңөрбү, Аллах Таала асмандарды баскычма-баскыч жаратып койгондугун. Ва жа'алал камара фихинна нуран ва жа'алаш шамса сиража. Аллах Таала асманда айды нур кылып, күндү чырак кылып койгон зат. Валлаху батакум минал арди набата. Жана Аллах силерди жерден гана өстүрүп чыгарган. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Кийин жерге кайтара жана кыямат күнү эсеп кыса үчүн жерден кайра чыгарат. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Аллах силер үчүн жердин бетин тегиз кылды, андагы кең жолдордон жүрүүңөр үчүн. Демек ушул рубубиятка байланыштуу нерселерди айтуу менен мурдарак айткан сөзү ошол ани'будуллах, Аллахка сыйынгыла деген сөзүнө далил кылып келтирди. Самут коомуна Салих пайгамбарды Аллах Таала пайгамбар кылып жиберди. Ал киши да коомуна айтты: "Кала я кауми ибудуллах ма лакум мин илахин гайрух." Айтты: "О коомум, Аллахтын жалгыз өзүнө гана ибадат кылгыла. Силерге андан бөлөк ибадатта сыйынууга татыктуу зат жок. Аллах Таалага гана сыйынуу керек экендигин далилдеп айтты дагы, мына рубубият менен далилдеди. Хуа аншаакум минал арди вастамаракум фиха. Ал силерди мына жерден өстүрүп чыгарды жана жерге силерди жашатып койду. Демек бул нерсени Аллахтан башкага кылган бирөө барбы? Ибадатта жалгыз Аллахтын өзүнө гана болуусу керек экен. Мына ошондуктан мына ушунчалык далилдерди билгенден кийин инсан бардык ибадаттардын баарысыны Аллахтын жалгыз өзүнө гана арноосу керек экен. Иса алейхиссалам дагы өзүнүн коомуна мына ва инналлаху рабби ва раббукум фа'буду хада сиратун мустaqim. Аллах мени жана силерди Раббиңер деп айтты. Мына инналлах чындыгында Аллах мени жана силердин Раббиңер, фа'буду, анын өзүнө гана сыйынгыла. Рабби сөзүн айткандан кийин Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынгыла деп айтты. Мына ушул жерге чейин Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.